Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан бері базар жоқ каналы. Бүгін мен сіздерге Соқыл қайырына қарашты Маловодный айынан бір сатылушы көргөзмек үшін бірінші жол бару жолын түсіндірейін. Азыр мен тұрған жер Чоң, Фрунзе трассасы жана Маловодныйға кеткен негізгі көшенің кесілішінде тұрам туғандар. Так, сіздер ушул жерден түз эле түштүккө карай жүрсөңүздөр, поезд жолунда бир аз эле жүрсөңүздөр, ушул эле центральный көчөнүн жээгинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Анан бул жерден шара карай жүргөн маршрутка таксилер толтура бар. Бир аз эле чыгышты карай жүрүп, сол тарапты карасаңыздар Машине базар, андан кийин Воян Антоновка ушинтип кете берет тугандар. Машине базарына жакын сатылуучу үйүбүз. Так, дагы эмне маалыматы? Эми бар калган маалымат сиздерге үйгө жетип берейин тугандар. Силерге айткан басып өзүңүздөр комментарийге жазып турыңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгачтагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Так, сиздер жанакы Маловодный поворотунан түз эле келерсиздер. Келип поезд жолду көрүп атасыздар. Мынакей поезд жолу жакын. Поезд жолдон бир аз өтсөңүздөр, сол тарапты карап келсеңиздер, мынакей ушундай жаңы эле салынган кирпичтен болгон үй бар. Бүгүнкү чыгачта сатылуучу үйүбүз ушул үй болуп калат тугандар. Эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы мынакей бул көчө тараптан забор үчүн куюлган фундамент бүткөн жерге чейин болуп калат мынакей. Жалпысынан жердин аянты кызыл китебинде 8 соток, фактически 10 сотоктай бар экен тугандарынан. Мынакей центральный жолдун жээги. Кандайдыр ишкердик кылсаңыздар, негизи боюнча үй ээси өзү магазин кылайын деген план болгон экен тугандар. Анан негизинен ушул жол жээгиндеги үйлөр кышында деле көмүр көчө тарапка коюп эле, же болбосо азыр дарбыз коюп деле мындай сатып бир ишкердик кылсаңыздар ыңгайлуу жер тугандар. Мынакей центральный жолунун жээгинде. Так, дагы эмне маалыматы? Мектеп. Мынакей жакын мектеп. Бул жагында мектеп. Балдарыңыздар батарея барып келат. Үйдүн могу артта менен деле өтсөңүздөр болот мектепке. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Мектеп деле жакын болуп калат. Садиги бул жерде экен. Садик деле жакын тугандар. Электр энергиясы бар. Жана бул жака чейин киргизилиптир. Суусу бар. Бул жактан суу өткөн, аны киргизип алуу керек. Так, документтер боюнча кызыл китеби колунда тугандар. Алсаңыздар ошол күнү эле өткөрүп берем дейт. Үй ээси участок деле тегиз түз болгон. Кызыл китебинде 8 соток, фактически 10 соток болгон участок тугандар. Бул жакта узун турасы 10го 8 болгон үйүбүз толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүптүр. Фундамент көрүп турганыңыздардай орто бийиктикте жана ички тарабына российский запаттуу арматуралардан тыштаганбыз дейт үй ээси. Так. Дагы эмне маалыматы? Азыр силерге чыгыш чек арасын көргөзөм. Негизинен могу кошунанын помещениясына чейин болуп калат чыгыш чек арасы тугандар. Так, негизи кирүүчү эшик мынакей бул жакта жайгашыптыр. Киргенде бир бөлмө, мынакей. Киргенде бир бөлмө. Батыш тараптан жана түштүк тараптан терезеге жай калтырылган. Андан ары оң тарапка карай кирсек, бул жерде катарынан 2 бөлмө бар ашатылган жери. Мынакей бул жерден ортосунан бөлүнөт экен. Ал жакта бир терезеге жай, бул жактан дагы бир терезеге жай. Түз кирсек, бул жерде дагы бир мындай чоң бөлмө жайгашкан. Батыш тараптан чоң терезеге жай калтырылган тугандар. Мына ушундай. Андан ары дагы эмне маалыматы? Эң эле ошол артыкчылыгы бул үйүбүздүн тугандар. Чоң жолдун жээги. Түз түшсөңүздөр оң тарапта Машине базары, андан ары түз кетсеңиздер азыр жол чоң, бат эле шаарга алып кире аласыздар. Бул үйдүн жанынан Бишкек шаарына дагы, Сокулдун центрине дагы жүргөн маршрутка таксилер бар. Дагы эмне маалымат? Тынч. Бардык эле региондон жашаган элдер бар тугандар, жана башка улуттагы деле туугандар жашашат тугандар. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү эң эле түндүк чек арасы мынакей бул дарактардын түбүнөн зымтордо болгон забор. Бул жагы бул кошунанын үйүнө чейин. Так, дагы эмне маалыматы? Үйдөн сырткары чыгыштарына хозпостройка саласыздар, жер жемиш, бак кыласыздар, мынакей кенен жер. Мына мектеп тугандар. Бул мектеби жакын.
жана айткандай. Өзүңүздөрдүн участоктордон деле чыгып мындайынан балдарыңыздар барып келсе болот. Каласа андайынан айланып барып келсе деле болот. Мектеп сайдыгы жакын жерден үй керек эле деген тааныштарга видеону бөлүшүп коюңуздар. Сайдыгы бул жакта экен туугандар. Сайдык деле жакын. Мектептин ары жагында жанагындай концерт өтчү залдар, жана башка ушундай керектүү объекттер бар туугандар. Анан Кызыл Китебинде участок мынакей бул жерге чейин. Фактически кошуналар сыяктуу. Бул кошуналар деле бул жака чейин тосуп алышыптыр. Фактически ушул жерге чейин болуп калат экен туугандар мынакей. Бул заборлордун бул жагына чейин. Бул жагына эми жеңил конструкция менен бир сарай-марай кылып, же болбосо бак эксеңиздер болот. Анан мектепке бул жактан балдарыңыздар бат эле барып келсе болот туугандар. Дагы эмне маалымат азыр комментарийге урушуп жазчу эле. Кайра бир сөзүмдү кайталай бергичи деп. Туугандар бул эмени алып барышта оңой эмес. Сөз таппай каласыз кээде. Анан кээде кайталаган себеби мен бир видео тарсам, ылдый жагына кайра эле бир нерсени сурап, баасы канча экен, же болбосо жери канча экен деген комментарийлер кездешет да. Ошондуктан кайталап койгон эч кандай зыяны жок. Колдон келиши сизге жакшыраак алып барганга аракет кылам. Так, көп сүйлөгөн бир нерсе течире так. Бул үйүбүздүн баасы $32,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга ээси телдеп калтыраңыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген боласыздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.